Соңку 24 жылдын ичинде 40тан ашуун тартип сакчысы кызматтык милдеттерин аткарып жатып каза болгон. Ал эми 2000ден ашуун милиция кызматкери ар кандай жарааттарды алган. Мындай маалыматтар парламенттеги конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитеттин көчмө жыйынында акыйкатчынын докладында айтылды. Кубат Отурбаев ички иштер кызматкерлеринин социалдык жана укуктук жактан кандай корголуп жатканы боюнча айтып берди. Бул маалыматтар 2015 жылы атайын жүргүзүлгөн жашыруун сурамжылоонун негизинде белгилүү болгон экен. Социалдык кепилдиктер рынок экономикасынын жылдарында кыскартылып кеткен, алардын айрым бөлүктөрү аткарылбай келет. Көпчүлүк милиция кызматкерлери пенсияга чыкканга чейин турак жайга ээ болуу укугун ишке ашыра албай келет. Ошондой эле коомдук транспортто акысыз жүрүү укугу да токтотулган. Жеке унаасын жумушка колдонгондугу үчүн да компенсация төлөнбөйт. Ушул кезге чейин жогорку кеңештин токтомдору аткарылбай келет. Алсак пенсия, маяна, пайковыйлары толук төлөнбөй келет. Андан тышкары ички иштер кызматкерлеринин эмгек акысы тууралуу маалымат президенттин указынын негизинде жашыруун сакталат экен. Бирок ички иштер министрлиги мындай маалыматтарды жокко чыгарды. Курсан Асановдун айтымында милиция кызматкерлерине соңку жылдары болуп көрбөгөндөй жакшы шарттар түзүлүп жатыптыр. Тартип сакчыларынын маянасын жогорулатууга мамлекет тарабынан 1,5 миллиард сом бөлүнүп, мурда 3000ден араң ашкан айлыктары эми 10 миңге жетиптир. Пенсиясы да ошондой суммада экен. Турак жай маселесине да мамлекет башчы өзгөчө көңүл буруп жатыптыр. 2013-14 жылдан баштап турак жай менен камсыз кылуу боюнча айта кетсе болсок, бул биринчиден Бишкек калаасында Борбордук шаардан башталды, 180 батир берилди, курулуп бүткөрүлүп. Азыркы учурда 270 батир курулуп жатат. Андан соң Ош шаарында 60 батир, Баткен областы боюнча 24, Рыбачийде 44 батир. Андан кийин Чүйдөн тоже 42 батир курулуп бүгүнкү күндө тапшырылган. Мындай парадоксалдуу маалыматтар депутаттарды таң калтырбай койгон жок. Бирок элекүлүү Чолпон Жакупова кимисинин маалыматы жалган экенин өз практикасынан улам билерин айтат. Они всячески говорят, вы знаете, их надо защитить, их надо поддержать. Акыйкатчынын маалыматы башка, министрликтики таптакыр башка болуп чыкты. Мындай парадоксалдуу маалыматтарды кайдан алдыңыздар? Мен укуктук клиникасын жетектеп турган маалда эмгек укуктарын коргоо боюнча көп кайрылуулар келип түшкөн. Ички иштер органдарынан массалык түрдө кызматтан алуу жүрүп жаткан эле. Эң эле аянычтуу абалда милиция кызматкерлери болоорун практика көрсөттү. Алар буйрукту кың дебей аткарганга көнүп калышкан. Мыйзамды эң сыйлаган адамдар, алар эң коркок да болушат. Ал эми Кенжебек Бокоевди акыйкатчынын катардагы жарандардын укугун коргобой, дал элдин укугун бузат делген орган кызматкерлеринин абалына тынчсызданганы таң калтырды. Ошол эле убакта күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери оңой эмес милдетти аркалаган мугалимдерден 3 эсе көп пенсия алат жана 25 жылда эле пенсияга чыгып кетет экен. Айрым атайын бөлүктөгүлөрү 12 жыл иштегенден кийин эле пенсияга чыгып кетерин Кенжебек Бокоев акыйкатсыздык деп эсептейт. 12 жылда спецназлерде теги пенсияга чыгат экен. Эми мен ойлойм, мугалим, врач 40 жыл 63 жашка чейин иштеп пенсияга чыгып туруп, мындай кече социалдык айтканда 3,5 миң сомго пенсияга чыгып атса, ички иштер министрлигинин кээ бир кызматкерлери 12 жылда мындай чатында 20 жашында кирген бала армиядан келип эле боец болуп кирген, 38 жашында пенсионер болуп калат. Кудай кааласа килтейген эле пенсияны алып атат. Врачтан 3 эсе көп пенсияны алып атат. Мындай карама-каршы пикирлер айтылганы менен көңүл бура турган жагдайлар бар дешти депутаттар. Андыктан комитет мүчөлөрү акыйкатчынын маалыматын эске алуу чечимин кабыл алышты. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.